Ысык-Көл области, Тоң району, Жоомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдырова Алтын Дүрбөлөңовна. Кыргыз тили 9-класс. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Сабактын темасы: максат багыныңкы сүйлөм. Сабактын максаты: окуучулар максат багыныңкы сүйлөм менен себеп багыныңкы сүйлөмдүн айырмасын билишет, сөз байлыгы, дүйнө таанымы кеңейет. Максат багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун максатын билдирет. Эмне максат менен, эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жаш кулундарга жел тийбесин деп, кулболду карыя бээлерди короого айдап келди. Эмне үчүн кулболду карыя бээлерди короого айдап келди? Жаш кулундарга жел тийбесин деп. Максат багыныңкы сүйлөм. Баш сүйлөм болуп эсептелет. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу келер чакта болуп ага баз, сын, у, ыш мүчөлөрү уланат жана үчүн деген жандооч кошулуп айтылат. Мисалы, эгинден мол түшүм алуу үчүн окуучулар ишемдиликке чыгышты. Окуучулар эмне үчүн чыгышты? Эгинден мол түшүм алуу үчүн. Бул негизги максат багыныңкы сүйлөмдүн максатын көрсөттү. Окуучулар ишемдиликке чыгышты деген баш сүйлөм болду. Көчөттөр тез күч алсын үчүн аларды үзгүлтүксүз сугарып турабыз. Аларды үзгүлтүксүз сугарып турабыз. Баш сүйлөм максат багыныңкы. Көчөттөр тез күч алсын деген бул багыныңкы сүйлөм. Максат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу мак, макчы формасындагы кыймыл атоочулуктардан болуп, ага болуп деген чакчыл көмөкчү этиш тутумдаша келүү аркылуу жасалат. Мисалы, Бөрүбай суу чыгармак болуп, бир жылы ал чоң ашар берген. Кээде максат багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен жандооч аркылуу да тутумдашат. Балам эл катары жүрсүн деген ой менен Текебай ага бүгүнкү алган сыйлыгынан бир сыйра кийим, чөнтөк саат сатып алды. Эскертүү: максат багыныңкы сүйлөм менен себеп багыныңкы сүйлөмдөр мааниси, грамматикалык түзүлүшү боюнча окшош келет. Демек, аларды бири-биринен так ажыратуу үчүн төмөнкүлөрдү эске алуу керек. Максат багыныңкы сүйлөмдө каалоо, ниет кылынган, али баштала элек, аткарыла элек иш-аракет жөнүндө сөз болот да, баш сүйлөм анын кандайча иш жүзүндө ашырылганын туюндурат. Ошондуктан максат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу негизинен келер чак этиш аркылуу уюшулат да, баш сүйлөмдүн баяндоочу этиштин өткөн чак формасында келет. Ал эми себеп багыныңкы сүйлөмдө негизинен аткарылган иш-аракеттин себеби көрсөтүлөт да, баш сүйлөм ал себептен чыккан, чыгып жаткан жана чыга элек натыйжа жөнүндө кабар берет. Ошондуктан себеп багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу көбүнчө өткөн чак этиштер аркылуу уюшулуп, анын баш сүйлөмүнүн баяндоочу чактын бардык формаларында келе берет. Салыштырабыз. Сыртта тургандар ким экенин билген үчүн элебес үйдөн атып чыкты. Сыртта тургандар ким экенин билиш үчүн элебес үйдөн атып чыкты. Биринчи учурда багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу өткөн чак маанисинде билген, ал эми экинчисинде кыймыл-аракет али иш жүзүнө аша элек билиш үчүн. Ошондуктан түзүлүшү жагынан канчалык окшош болбосун, биринчиси себеп, экинчиси максат багыныңкы сүйлөмдөр. Китеп менен иштейбиз. 197-көнүгүү. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып, тыныш белгилерин коесуңар. Мисалы, Мамбет аны көрмөкчү, андагы дарыланган жоопкерлердин ал жайын билмекчи болуп,
отрядты таштап мында өзү келген. Мында көрмөкчү макчы деген мүчөнүн жардамы менен баяндоочу уюшулуп, максат багыныкы сүйлөм жасалды. Айылыңдан наалат укканча, атаңдан наалат ук. Мында ган мүчөсү менен уюшулуп, максат багыныкы сүйлөм жасалды. Калган көнүгүүнү дагы ушул тартипте улантып аткаргыла. Кийинки тапшырма. Схема боюнча жандоочторду багыныкы сүйлөм менен баш сүйлөмдү тутумдаштыруучу каражат катары пайдаланып, татаал сүйлөм түзөбүз. Схемага жакшылап көңүл бурабыз. Мисалы, атам акыркы кабарды угуу үчүн телевизор койду. Мында үчүн деген жандооч тутумдашуу менен татаал сүйлөм түзүлдү. Телевизор койду баш сүйлөм, атам акыркы кабарды угуу үчүн деген багыныкы сүйлөм, максат багыныкы сүйлөм жасалды. Балдар, кийинки тапшырмабызды сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттөргө карап, татаал сүйлөм түзөбүз. Мисалы, кыргыз элимдин өсүп өнүгүшү үчүн татыктуу тарбия, билим алуу керек. Кийинки сүрөттөрдү карайбыз. Элибиз билимдүү болуш үчүн, андан аркысын өзүңөр улантасыңар. Мол түшүм алайын деп, борбор калабыздын өнүккөн шаарлардын катарына кошулса деген ой менен, татыктуу дарыгер болуш үчүн деген багыныкы сүйлөмдөрдүн баш сүйлөмүн максат багыныкы сүйлөмдүн негизинде түзөбүз. Үчүнчү тапшырма. Макалдарды толуктоо. Теректей бой бергенче, теминедей акыл бер. Кийинки макалдарды дагы ушул тартипте улантып толуктагыла. Азаматсыңар, андан кийинки тапшырмага өтөбүз. Психологиялык оюн табышмак. Кашанын ичиндеги чекиттердин ордуна жашынган мүчөнү же уңгуну таап, ал аркылуу эки жаңы сөздү окугула. Бул сөздөргө көңүл бурабыз дагы, астындагы үлгүнү карайбыз. Мисалы, зар, зарыл, зар мүчөсү менен эки сөз жасалды. Кагаз, газет. Ушул сыяктуу кылып, кийинки тапшырманы улантабыз. Үй тапшырма. 47 параграф, 198 көнүгүү. Тапшырманы аткарып, тартып, менин WhatsApp номериме жибергиле. Кайтарым байланышты күтөм. Кийинки сабактан жолугушкуча сак саламатта болгула.